Батыш Салиева 31 жашында миңдеген балдар, чоңдор мамлекеттин колдоосуна муктаж болуп турган согуштан кийинки доордо социалдык камсыздоо министри болгон. Социалдык камсыздоо тутуму ошол жылдары жаңы гана калыптанып, адамдарга жардам берүү үчүн көп нерселер жасалышы керек болчу. Батыш Салиева социалдык саясат негизине койгон талаптары, ченемдери бүгүнкү күнү дагы иштеп жатат. Бүгүнкү күндөн баштап биз жаңы жолду баштадык. Биз Батыш Салиеванын атын тугаттары кармалып алдыга басабыз. Биринчи иретте болсо улуу мамлекеттик кызматкер деп. Экинчи иретте болсо аялдардын лидери деп. Анткени өз кызматында өткөн кылымда 40-жылдары акыркы паранжаны болсо биздин апабыз алган болчу. Бүгүнкү күндө Батыш Салиеванын аты кылган иштери ошонун баарына биз таянып, келечекке биз барганга шарттарыбыз болуп калат. Батыш Салиева 2 жолу СССРдин жогорку советинин депутаты, 6 жолу Кыргыз СССРинин депутаты болуп шайланган. Социалдык камсыздоо тармагындагы карылар үйү, жетим балдар үйү, майыптарды колдоо борборлорунун курулушунда Батыш Салиеванын эмгеги зор. Ал министр болуп турган кезинде социалдык жактан муктаж болуп турган жарандарга 10го жакын жаңы имараттарды салып ишке киргизген. Москвага чейин барып, ал кезде СССРда финанс министри Гарбузов деген болчу. Москвага чейин барып, ошого кирип, момдай объектилерди куруш керек деп, бул жерде Кыргызстанда көптөгөн жанакы инвалидтерге арналган объектилердин баарын курган да. Андан сырткары жанагы эс алуу жайларын ошол эле инвалидтерди болобу, кыргыз жарандары турган пансионат эс алуу жайларында курган да. Эми мына бул иштин башталышы болуш керек. Садыр Нуркожоевич бияка жөнөтүп атканда дагы ошо бияка салам айтып кой деп мен айтты. Мында объектилер, мында социалдык объектилерге мындан ары биз чоң көңүл бурабыз да. Чынында эле Батыш Салиеванын өз эл үчүн кылган эмгектери зор. Аны өсүп келе жаткан кичүү муун өкүлдөрү азыр анчейин биле бербейт. Мындан улам Батыш Салиеванын айылдаштары инсандын ысымын айылда жаңы курулуш аяктап, ишке берилип жаткан бала бакчага карышты. Ачылыш аземине Батыш Салиеванын Россияда турган кызы келип, өзүнүн чын жүрөгүнөн ыраазычылыгын билдирди. Я благодарна людям Кыргызстана. Мен кыргыз элиме ыраазычылыгымды билдирем. Апамды унутпай, эмгегин даңктап жатканыңыздарга чоң рахмат. Кезегинде апам өз эли үчүн жанын аябай иштеген эле. Эми мына ошол кылган иши азырда элинин эсинде болгону чоң сыймык. Кыргызстаныбыз өсүп өнүксө экен деп тилек кылам. Батыш Салиеванын атын алган бала бакча 50 орунга эсептелген. Мындан сырткары эски имаратта болгондуктан кошумча дагы 100 балага тарбия берүү иштери жүргүзүлөт. Аристен ошо 23 миллион бөлүндү, фонд развитиядан 9,5 миллион бөлүндү, жергиликтүү айыл өкмөттөн миллион сом бөлүндү. Ошондо 33 миллионго 50 орундук бала бакча курулду да. Ошо эмдиги жылдан ошо 50 орун дагы камсыз эме аракет кылып атабыз. Батыш Салиеванын 100 жылдыгына арналган илимий конференциянын экинчи бөлүгү маданият кызматкерлеринин концерттик программалары, спорттук иш-чаралар менен жыйынтыкталды. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлөө болсо.